Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр. Бул албетте кайрадан Пирамида телеканалында түз эфирде түшкү конок берүүсү башталды. Старт алды деп айткайсак болот. Эми мүмкүн болсо мындай кылалы, экранга жакыныраак келиңиздер. Себеп дегенде мындан канча бир жыл убакыт боло элек. Ошол убакытта да бизге эфирге келгенде көпчүлүгүңүздөр бизге дагы бир жолу ушул эфирге чакырып, кайрадан толук маалыматты алып берип коюңуздарчы деп бизге жазгансыздар. Анын баардыгы тең эсибизде турат. Ошондуктан биз көптөн бери суранып атып чакырып, атайын бул ислам кооперативин сиздерге дагы башынан баштап толуктап маалыматты берип койсун деп баарыңыздардын алдыңыздарга түз эфирге чакырдык. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, экрандын алдында WhatsApp номерлерибиз жазылып турат. Мүмкүн болсо ислам кооперативинде жетекчиси Бактыбек Орозбеков, ошондой эле жанында Транбаева Розелия айымды өкө тең эфирде болгон суроолорду жазсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Оор сыркоодан алысыздарбы? Азыр баардыгында ушундай кыйынчылык болуп атат. Себеп дегенде кыйынчылык дегенде кандай? Көпчүлүк 90% эл ооруп атат дейт. Силер жакшы элесиздерби? Эми биз дагы элдин жүгүн мойнубуз калганбыз да, ооруганга шарт жок азыр. Туптуура кыласыздар. Азыр мындай кылалы, биздин көрүүчүлөр менен кененирээк учурашып, анан ислам кооперативи деп туруп өзүңүздөрдүкүн баштап айтып берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Баарыңыздар азыр Нурмат мырза айтып кеткендей, аба алмашып, кыш мезгили келип, көптөгөн бир туугандарыбыз сыркоолоп атат да. Ошол оор сыркоодон алыс бололу баарыбыз. Мына ошентип Нурмат мырза менен жолукканыбызга уже бир жылга жакындап калыптыр. Жыл айланып бизге кандай тез өткөнү билинбей да калды. Ошол эми Кудай буйрса, биз өзүбүз январдын 15-inde түзүлүп, ачылып иштеп баштаганбыз да. Ошо январь айында Кудай буйрса бир жылдык отчетто кылабыз өзүбүздүн пайщиктер менен. Ошого чейин дагы убакыт бар. Анда да бир жолугабыз. Азыр болсо эми жыл аяктап келатат. Буйрса биздин оюбуз менен иштерибиз жакшы, колубуздан келген жардамды көргөзүп атабыз. Эми биз ошо элибизге жардам берели деп түзүлгөнбүз да. Эми колубуздан келишинче талыкпай элибиз үчүн кызмат кылабыз. Бул ислам кооператив түзүлгөнүнө ошо бир жылга жакындап калды. Бирок ошол бир жылдын ичинде сиздерден биздин угушубуз боюнча жүздөгөн кишилер үй алышты. Жүздөгөн кишилер автомобиль алышты. Андан сырткары ошо айыл жергесинде мал жандыктарынды алып берип атат деген маалыматтарды алдык да. Анан ушул жөнүндө да айтып берип койсоңуздар эми. Биз биринчи сиздер ушул эфирге чыгып Пирамида телеканалына келгенде биз жаңыдан баштап атканбыз да. Ошол кезде ороз айы болчу. Апрель айлары болуш керек, жаңы болсом. Ошондо келгенде кичине Розел экөөбүз алгачыраак болуп калган экен дегенбиз да. Анткени биз эч кандай баягы ийгилик жаратпай, элибизге көп жардам бере албай эле, мындай келгенде өзүбүздү реклама кылгандай сезип калганбыз да. Анан биз баягы элдин алдына чыгып, телевидениядан кайрылганыбыз кичине эртерээк экен, алгачыраак экен деп, биз дагы мындай телевидениялардан алысыраак болгонго аракет кылдык. Анткени биздики баягы шариаттын негизинде болгондон кийин биз реклама багытында иштеген туура эмес да бизгечи. Биз элибизди баягы реклама кылып чакырыш эмес, биз элибиздин муктаждыгын чечиш да. Азыркы учурда муктаж бөтөнчө үйгө, турак жайга өтө көп Кыргызстаныбызда. Мына азыр мамлекет дагы ошол багытта аябай чоң иштерди жасап атат. Бирок ошондо дагы эми жакын арада бул маселе чечиле албайт да. Ошон үчүн баарлап жардам беришибиз керек да бири-бирибизге. Анан сиз айткандай азыр баягы жыл аяктап калдык. Бир аз кичине мындай келип сүйлөгөнгө уже баягы мүмкүнчүлүк болуп калды десек болот. Ошол биздин эң мындай элибизге жардам берип баштаганыбыз августтун аяктарына туура келди. Анткени бизде күтүү мөөнөтү бар да. 2 айдан 6 айга чейин деп. Анан ошол бизге алгач төгүп баягы баштапкы төлөмдү төлөп баштагандар ошо августка, 6 айлыктар августка туура келген. Августтан бери ошо элибизге жардам бергенге аракет кылып келатабыз. Азыркы учурда ошо сиз айткандай бир 200 чукул турак жай, дагы ошончо автоунаа, анан эми айыл чарбасы менен спецтехника, атайын техника деп коебуз, курулуш, айыл чарба техникалары. Алар да болсо кичине азыраак, анткени биз эми жаңы түзүлдүк да. Баары келгенде 6 ай убакыт кичине мындай элге ыңгайсыз болуп калат деп. Ошо багытында кичине эмерээк
да. А так Кудай буйрса, Кудайдын кулагы сүйсүн деп коебуз. Азыркы учурда күнүгө бир 5тен 10го чейинки сделкалар болуп атат да. Если региондорду кошсок, андан да ашып кетебиз да. Мисалы, күнүнө канча кишиге ошондо үй алып берип атасыздар азыр ушул убакта? Үй ошо где-то 5 тегерегинде да. Бир күндө. Бир күндө. Жакшы. Автомашина? Автомашина где-то 10го чейин чыгып кетет, автомашина кичине көбүрөөк да. Где-то 8-10го чейин чыгып кетет. А так үй күнүгө 5тен пайшыбызга үй алып бергенге жетишип калдык. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кененирээк маалыматты алдыңыздар. Биздин укканыбыз боюнча 100дөп деп атсак, көрсө бул жакта 100 эмес, 200дөп болуп кетиптир. Азыр өзүңүздөр билгендей, бул ислам кооператив элибизге ушундай жардам кылып, эч кандай пайыз жок. Пайыз дегеним жалпак тил, баарыбызга түшүнүктүү болуш үчүн эч кандай проценти жок. Бул ошол ислам жолунда атайын ислам кооператив деп түзүлгөн баардык ушундай биздин 200 деген бекендештерге үй алып беришти. Андан сырткары ошончо машина, андан сырткары ошондой мал жандык, ошондой эле айыл чарба техникаларын да алып берип келишет. Сиздерге ошондой муктаждык бар болсо, сурооңуздарды берсеңиздер, жазсаңыздар болот. Мисалы үчүн, бир үйдү кандай кылып баалап берет? Сиздерге мисалы үчүн миллион сомго үй алыш үчүн, ушундай деп эле айтайын, канча пайыз төгүп коюш керек да? Бизде эң төмөнкү пайыз, минималдуу пайыз деп коебуз, 10%дан башталат. Жогору 50%дан ашып кете берет да. Эгерде минималдуу пайызын төгө турган болсо, ал биздин пайщик 6 айдын тегерегинде алат да. Тегерегинде деп толук айтпаганым, бизде иш күндөрү гана эсептелинет. Иш эмес күндөрү жана суббота, воскресенье күндөрү алынып салынат. Анткени ал күндөрү биз госрегистр, госнотариус менен иш кылабыз да. УНА менен. Алар дагы ошо 5 күндүк иш күнү ошондой экен да, жумуш күндөрү. Ошон үчүн биз ал күндөргө кое албайбыз. Анан каникул күндөрү алынып калынат. Азыр кичине баягы эң минималдуу төккөндөрү узагыраак созулуп кетип атат. Анткени январда 10 күн каникул күнүбүз бар экен. Ортодо март майрамы, аялдардын Норуз майрамы дегенде, эркектердин майрамы ушинтип отурбайбы, кыргыздарда майрамдар бар да. Майда 10 күн болуп атып, кичине көбүрөөк созулуп калып атат да. Баягы убакыт 2 айда, 6 айда деген кандай бөлүнөт дегенибиз, ала турган үйдүн же машинанын, автоунаанын суммасынын көбүрөөк, канча көбүрөөк пайызын төгө турган болсо, ошончо тезирээк алат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мүмкүн болсо бизге чалбаңыздар. Болгону SMS аркылуу, ошо WhatsApp аркылуу жазсаңыздар абдан туура болгондон улам бириңиздер чалып атасыздар. Сиздер болгону бизге азыр жолтоо болосуздар. Розелия айым, өзүңүз мындай учурашып, тынч отурасыз. Өзүңүздүн жумушуңуз, кесибиңиз боюнча айтып берсеңиз болот. Мен кесибим боюнча юрист болуп келем. Каржы кооперативинин баштапкы убактан эле иш алып барып келебиз, Кудайым буйрса. Жаңы мамлекеттик каттоодон өткөндөн бери эле да. Анан жанагы үй оформление, мисалы үчүн сиз сурап келбедиңизби, кандай болот? Бул жол менен пайызын биздин жетекчибиз айтып кетти. Эгерде мындай процедурный жагын алып келгенде, кантип баалап, кантип немететин, мисалы үчүн кезеги келгенде адам турак жайды өзү тандап алат да. Бирок өзү тандап алгандын кээ бир шарттары бар да. Мисалы үчүн үй обязательно турак жай, бул эксплуатацияга кирүүсү зарыл. Көп учурларда жанагы жер боюнча эле калып калган, кыргыздар негизи азыр жер тамга мындай көбүрөөк басым кылышат да. Анан жер тамды тандаганда дагы эксплуатацияга кирүүсү зарыл. Анан курулган жылы 65-жылдан жогору болуш керек. Анткени ал биздин резидентке дагы, бизге дагы кепилдик болуп бериш керек да. Жакынкы бир 20-10 жыл аралыгында да. Анткени ал үй турак жайда анын дагы акчасы жана кооперативдин бул аманат кишилердин акчасы болуп саналат да. Анан кайра кайтарып берүүсү дагы зарыл. Ошондуктан определенный бир шарттар болуш керек да. Ошолорду сактап келгенде анан бул баалоо процедурасы өтөт. Оценщик сертифицированный, независимый дегендей. Ал процедура бүткөндөн кийин анан уже мамлекеттик
каттоодо кадастрда жергиликтүү райондорго байланыштуу турак жай кайсы райондо болсо ошол райондорго барып каттоо өтөт. Мамлекеттик официалдуу түрдө эч кандай мындай жашыруун эч кандай немелер жок. Официалдуу түрдө каттоодон өткөндөн кийин бизден менчик ошол пайшиктин менчигине өтөт да турак жай. Урматтуу телегөрүүчүлөр, азыр сиздерден бизге келип аткан СМСтер көбүрөөк болуп баратат. Ошондуктан мен азыр четтен окуп бере бербесем болбой калды окшойт. Адресиңиздерди берип коюңуздарчы деп дароо эле баштады. Кандай деп айтасыздар? Бизде 7 областта, Кыргызстандын бардык жерлеринде кеңселерибиз ачылган. Эми баарын айтып жүргө эле эме кылайын. Биздин башкы головной офистин адресин айтып коеюн. Москва көчөсү, Московская 14, азыр Сүйүнбаева, Карпинкада, эски центральный мечиттин жанындабыз. Ошонго келсеңиздер эле толук маалымат. Оңой эле табылат. Негизи эми туурада көп киши бизге телефон чалышат да. Баары телефон аркылуу маалымат алгысы келет. Анан дагы бир жолу ушул түз эфирден пайдаланып айтып кетейин. Бизге телефон аркылуу маалымат албасаңыздар, анткени сиздер турак жай, автоунаа алып атасыздар. Бул мындай кийим же мисалы ботинка болсо, размерин айтып койсо болот да. Эринбей, алар силер үчүн эринбей келип, ар бир кеңсебизден толук маалымат алып, анткени телефондон ар бир киши менен ашып кетсе 2-3 мүнөт сүйлөшөт да. А кеңсеге келгенде 15-20, балким жарым саатка чейин. То есть сиздин ар жактагы суроолоруңуздун баарын толук ала аласыздар. Биздин кимдин немелерде барбы? Бар. Кыскасы, ошол жака Сүйүнбаев көчөсү канча болуп калат? Москва көчөсү 14. Москва көчөсү 14кө келсеңиздер болот экен. Кандайсыздар, ушул чынбы, алдабайбы дейт. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эгер алдай турган болсо биз дагы эфирге чакырмак эмеспиз. Биринчиден, 1 жыл убакыттын ичинде биз дагы ушул Ислам кооперативден суранып чакырдык эфирибизге, себеп дегенде жана да башында белгилеп айттым. Бизде азыр 100дөп үй алган кишилерди уксак, бул жакта 200дөп үй алган инсандарыбыз бар экен. Ошондуктан бул жакка келип байланышсаңыздар болот. Сиздерден суроолор өтө көп келип атат. Москва көчөсү 14 дейт. Ооба, туура. Московская 14 деп жазды. Саламатсыздарбы, сиздерден мисалга үй алдырып, андан сүт төлөп алып, анан үйгө аракет кылса болобу дейт. Үй алып, менче бир ферма кылып, анын сүтүн сатып, анан үй алса болобу деп атат окшойт. Эми мындай да, бизде 5 программабыз бар. Негизи основной программа бул турак жай. Турак жай маселесин чечүү менен эле бир эле багыт карманбай кетип баратып, по пути деп коебузбу, элибиздин муктаждыктарын чечкенге аракет кылалы дедик да. Автоунаа. Эми автоунааны баарыбыз билип атабыз, Кыргызстан өтө эски, башка баягы өнүккөн өлкөлөрдүн мындайча айтканда утилге чыккан машиналарын айдаганга эми албай алына жараша дегенде алыбыз ошого эле жетип атпайбы. Ошон үчүн автоунааны да коштук, андан кийин бизнести коштук, инвест, айыл чарба, мал чарбасын. Анткени бизде Кыргыз өлкөбүз ошо көбү аграрный, то есть айыл жерлеринде мал менен, жер менен жан сактайбыз да. Анан азыркы суроо дагы ушундай болду, мал алып, үйгө баягы бизнес кылып, анан үйгө кылсак болот. Бизде накопительный программабыз бар. Топто, то есть үй алыш үчүн бизде баштапкы төлөмдү эле топтош керек да, первоначальный. Ошону топтогонго чейин биз менен келишим түзүп, очередке эмес, баягы счет ачып коюп, өзүнүн акчасын, каражатын ошенге топтосо болот да. Анан үй алып сүтүн сатабы же байлап сатабы, улам кирешесин, доходун счетуна топтоп, эгерде баягы биринчи келип төккөн кардар пайшик келе турган болсо, ал 6 ай күтө турган болсо, топтоо жолу менен топтогон пайшик ал 5 ай күтөт. Жакшы. Бир комната үй алыш үчүн биринчи проценти канча сом төлөйт дейт. Нарын шаарындагы адрести айтып коесуздарбы дейт. Так, биринчи үй алыш, бир комната үй алыш үчүн канча процент төлөш керек? Үй алыш үчүн мындай да, эми сумма үйдүн ар кандай болот да, бир комнаттыкы башка суммада болот, районуна жараша болот. Ал биз үй сатпайбыз.
сизге үй салып бербейбиз. Биз болгону сиз алам деген үйдө гана жардам беребиз да, алам деген үйгө гана. Ошон үчүн үйдө өзүңөр баягы болжолдойсуңар. Эми доллар менен эсептегөн алганбыз да. 40 000 долларга аласыңарбы, 50 000 долларга аласыңарбы, аны өзүңөр чечесиңер да. Биринчи келип первоначальный төгүп койсуңар, болжол менен канча суммага аласыңар. Анан кезеңиңер келип калганда, бир 2 ай калганда өзүңөр карай бересиңер. Ошондо 10%тан өйдө мүмкүнчүлүгү жакшы. Салам кандай жол менен машина алса болот дейт. Биз баягы 5 программабыздын баары бирдей шарт менен иштейт. Анткени биздики баягы основной турак жай деп атпайбызбы? Турак жайдын правиласы баарына бирдей. 2 айдан 6 айга чейин күтүш керек, баштапкы төлөмүн төлөш керек. То есть кооператив баштапкы төлөмү жок болбойт да. Бул кооператив. Ар бир иштин, ар бир жумуштун өзүнүн баягы шарттары болот, ошол шарт кооперативде ушундай да. Саламатсыздарбы, мен автоунаа алайын деп атам, бирок акчам жетпей жатат, 700-800 миңге чейин. Канча убакытта алып бере аласыздар? Алдын ала канча төлөшүм керек? 700-800 миңге. Рахмат, кайрат деп жазыптыр. Бул автоунааныкы деле ошондой да. 10%дан өйдө төлөш керек. 10% дегенибиз кооперативдин өзүнүн эмгек акысы бар. 5%. Ошондо 10 плюс 5 деп эсептесеңиз болот да. Канча пайызын төксөңүз, ошончо тезирээк аласыз. Эгерде 10 плюс 5, 15%ын төгө турган болсоңуз, анда 7 ай деп коеюн, средний. А эгерде 50% төгө турган болсоңуз, 2-2,5 ай. Бизде улам бири жазып атат, Нарын шаарындагы адрести айтып койгулачы дейт. Так, Нарын бизге чалбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Нарын шаарында Сагынбай уулу Орозбак көчөсү 45. Муну мындай ориентировочный базар, базарында ун базары бар. Ун базарынын жанында 3 этаж жаңы курулган здание курулган, Ак өргө деген. Ошонун 3-этажында. Ак өргө, Нарын шаарында. Ошондой деп тапса болот экен. Оштогу адресин канча убакытка чейин бере аласыздар дейт. Оштогу адреси Аматова көчөсү 1, Ориентир драм театры, Томирис деген бизнес-центр. Улам бири ошону жазып атат да, канча убакытка чейин бере аласыздар деп чечимде. Узактыгынбы? Турак жайды 25 жылга чейин бере алабыз. Автоунааны 10 жылга чейин, спецтехниканы 7 жылга чейин, анткени ал пайда таба турган техникада коммерциялык. Ошондо 25 жылга чейин эч кандай пайыз жок. Ооба. Бул жерде биздин өзүбүздүн жана эмгек услуга деп көрбөй атпайбызбы? Андан тышкары бир дагы ашыкча төлөм төлөйбүз. Эч кандай эч нерсе пайызы жок, урматтуу телегөрүүчүлөр. Жалал Абадтагы адрес берип коюңуздарчы, рахмат деп турам. Жалал Абадта дагы бар беле, ушундай сиз Рузеле ушундай окуп турат окшойсуз адрестерди толугу менен. Жалал Абад шаарындагы дарегибиз Жалал Абад шаары, Жусуп Бакиев 56. Автоунаа алса алдын ала канча төлөйбүз деп муну көпчүлүгүңүздөр жазып атасыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Мында жакшылап кулак салып угуп алсак, ассаламу алейкум, Талас областына келесиздерби? Таластан там алсак болобу? Айтып койгулачы, алдын ала рахмат дейт. Ооба, Таластан алса болобу? Буквально бир 2 күн мурун эле барып келдик Талас шаарына. Покровкага айылына чейин барып келдик. Ошол жерде где-то 4кө жакын турак жай алып берилди. Таласында дагы. Негизи шарт немеде каалаган областында, аймагында Кыргызстандын алса болот да. Мисалы үчүн Россияда мигранттар дагы жүрөт, ал жерден дагы бизге кезекке туруп, кооперативке кирип мүчө болуп, анан Бишкектен же Кыргызстан аймагында алса болот. Саламатсыздарбы, кооператив кандай аталат дейт? Бул кандай? Бизде эч кандай кооперативдин аты жок. Болгону мындай кыскача эле ИФК, исламский, орусча болгондо исламский финансовый кооператив, кыргызча ислам каржы кооперативи. Саламатсыздарбы, эмне документ керек дейт? Документ эми өтө деле көп документтин кереги жок. Бизде паспорт болуш керек. Эгерде үйлөнгөн болсо ЗАГС баягы күбөлүгү болуш керек. Анан жашаган жерине справка болуш керек. Кайдимки мамлекеттик деңгээлде эле документтер керек экен. Ооба. Сиздерге акча берип анан күтөбүзбү? Канча убакыт күтөбүз? Үйдү өзүңүздөр таап бересиңерби? Мен ат башыдан үй сатып шаардан, ат башыдагы үйдан уй сатып шаардан алайын дегенмин.
Үй емес, үй эле экен. У менен мындай болуп калды. Үй сатып, шаардан алайын дегенмин. Үйүм жаңы бүткөн, чоң 2 этаж. Аны алчу кардар чыкпай жатат. Шаардан этаждан алайын дегем дейт. Болот, эми жанагыдай эле да. Биринчи кеңсебизге келип маалымат алса, өтө жакшы да. Андан кийин ойлонгонго оңойраак болот да. Кандай кылса өзүнө мындай ыңгайлуу болот да. Обязательно келип, мисалы көбү келет да, эми телефондон айтып берип койбойсуңар депчи. Эгерде телефондон айтып бере турган жумуш болсо, биз убара болуп, 7 областка тең офис ачпайт болчубуз. Анда диванда отуруп алып эле телефондон эртеден кечке жооп бере бермекпиз да. Туура. Саламатсыздар, үй алсам дегем, 2,5 миллион экен дейт. Болот, эми биз жаңы эле айтып атпайбы? Суммасы биздики 150 миң долларга чейин, 150 миң сом менен где-то 9 миллиондон, сом менен примерно 9 миллиондон тегереги болуп калат, эң максималдуу ошого чейин. Ылдый жагы каралбайт. Анткени биз Кыргызстандын бардык жеринен алып бере алабыз да. Мисалы, айыл жерлеринде үйлөр арзан. Бизде жаңы кошулгандар көбүрөөк болуп атат да. Анан жанакындай эле суроолор кайталанып атат. Ошондуктан мен кечирим сурайм, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Ислам кооператив атайын келген. Баарыңыздар азыр жаңы кошулгандарга дагы бир жолу айтып өтөлү, 1 жыл убакыттын ичинде 200 инсандарга үй алып беришти. 200 инсандарга автомашина, андан сырткары айыл чарба техникалары, ошондой эле мал жандыктардын баардыгын алып берип келатышат. Ушу 1 жыл убакыттын ичинде көптөгөн ийгиликтерди жаратып, көптөгөн элибизди кубандырып, сүйүндүрүп келишти. Ошондой эле азыр бизге чалганыңыздарды токтотуп эле, анда көрөк ушу WhatsApp аркылуу жазып турсаңыздар, анан калганын мен бул жака жеткирип бергенге аракетин жасап турам. Алдын ала төлөнөбү же төлөнбөйбү? Канча айга берилет? Ошто дом. Адресин айтып коюңуздарчы дейт. Оштодо дагы бир жолу кайталаганга туура келди. Ошто Аматова көчөсү 1, Ориентир драма театры, Томирис деген бизнес-центр, ошонун 2-чи кабатындабыз. Жана Таласта дагы сурап кеткен. Талас шаарында Сарыгулов көчөсү номер 43. Автоунаа берип, анан үйгө алмаштырсак болобу дейт. Негизи биздин баягы правилабызда деп коебузбу, бар андай бартерный бар да. Бирок баягы мындай айталычы, биз элдин акчасы менен иштеп атабыз да. Биз алып келген эле автоунааны же болбосо алып келген эле турак жайды ала албайбыз да. Аны биз комиссияны карап, эгерде ошол кооперативден ошол турак жайды же автоунааны өткөрө ала турган болсок, анда ала алабыз. Андай болбосо таарынбаңыздар, анда сатып эле акчасы менен келсеңиздер туура болот. Ассаламу алейкум. Мисалы, эгер 6 айда 3 миллион убагы келгенде акча бере албай калсаңар, эмне кыласыңар дейт. Туура эле суроо. Ооба, суроо туура. Анткени бизге келген кишинин көпчүлүгү ошондой суроолорду берет да. Эгерде сурооңордон ашып кетсеңер эмне болот депчи. Бизде ошол башында кооперативдин дагы мүмкүнчүлүктөрүн айтып коелу, бизде инвесторубуз бар. Биздин азыр Кыргызстандагы кооперативдер мындай ошол айткан убактысында алып бере албай калгандары, аларда болгон инвестор болгон эмес да. Эгерде кооперативдин инвестору жок болсо, суроо койбош керек. Кооперативдин өзүнүн иштөө тартиби ошондой. Бул ашар жолу менен, топтоо жолу менен бир казанга салып коюшуп, булам кезеги келген алып жүрүп отуруш керек да. Эгерде ошол бизде иштеп аткан кооперативдердин баары эле суроо койбой койгондо, кезеги келгенде аласың дегенде азыркыдай ызычуу болбойт болчу да. Биз суроо коюп атканыбыз, бизде инвесторубуз бар. Дагы бир артыкчылыгыбыз, биз международный эл аралык кооперативбиз да. Ушул ИФК, Ислам каржы кооперативи 6 өлкөдө иштейт. Ошол 6 өлкөнүн азыр 3 өлкөсү ачылды. Кыргызстан биринчи болуп ачылдык, экинчи Россия мамлекети, үчүнчү Казакстан ачылды. Казакстан жакында ачылып, Кудай буйрса, экинчи күнү биз Казакстанга барабыз, ошол жактын открытиясын кылып келебиз да. Нурмат Абыкеев, меникин дайыма окубайсыз деп. Окуп атамы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиз жакшылап өчүрүп койбой кайра жазыңыз. Баламдын 500 миң сом акчасы бар. Ошого кандай кылып үй алса болот дейт. Бул дагы эле жанагындай суроо да. Анткени эгерде сиз ала турган суммага минималдуу бизде 10% деп атпайсызбы? 500 миңиз жетпесе,
топтоо жолу менен пайдалансаңыз болот да. Ал да өтө ыңгайлуу. Анткени чөнтөктө акчасы бар. Эми баарыбыз эле бир эле Кыргызстанда жашайбыз да. Топтоп көргөнбүз да. Чөнтөктө наличкасы бар адам 500 миңди топтойм деп ошол акчасын да жок кылган убактар болот да. Ошон үчүн биз баягы накопительныйды атайын элибизге сиздерге ылайыктап түзүп бердик. Топтоп, мисалы бизде 3 айдан 66 айга чейин топтосо болот. 66 айыбыз деген бул 5 жылдан ашык да. Бул бүт эми биздин түзүлгөнүбүз бул эми социальный проект, именно ушул үйгө жетпей муктаж адамдарга жардам бериш керек да. Саламатсыздарбы, сиздерди теледен көрүп отурам, телевизордон дейт. Мен жалгыз бой энемин. Мен 8 жылдан бери квартирада жашайм. Улуу кызым бар колумда. Жашоом оор, көп ооруйм. Мына каралашкан ата энем жок. Бир байкем бар, анын жашоосу өзү менен каралашпайт. Кантип кайрылсам болот сиздерге дейт. Кайрымдуулук жагынан болуп сурап атат окшойт. Андай жок да сиздерде. Мен ушул багытта дагы эми баягы биздин азыр чыкканыбыз ушу элибизге маалымат бериш керек да бир сыйра. Ошол ислам деп биздин атыбыз айтканда көп киши ушундай жардамга муктаж адамдар көп бизде азыр Кыргызстандачы. Бизге көп кайрылышат. Инвалид балдары бар, өздөрү инвалид, биринчи топтогу майыптар. Азыр эми биздин алдыда келечекте бар ушундай ойлорубуз, ошондой аракеттерибиз бар да. Бирок азыр алыбыз колубуздан албай алына жараша деген сөз бар эмеспи? Колубуздан ал мүмкүнчүлүк келе элек да. Биздин ачылганыбыз бул кооператив да. Кооператив топтоо жолу менен бири-бирибизге жардам берип, муктаж адамдар топтоп. Азыркыдай жардамды, может, фонддор азыр көп да. Алар жардам бере алат. Но биздин программа, то есть алдыңкы максат, цель коебузго, ошого коюшканбыз. Балким жакын арада эми жардам берип калышыбыз мүмкүн, но азыр эмес да. Азыр кичине баягы жардам берген адамдар сүйүнүп атат, жардам бере албай калгандарыбыз таарынбай тура туруңуздар. Эми колдон келген аракетти кылып атабыз. Туура. 300 миңге уна алсак, канча пайыз төлөш керек, анан канча үй күтүш керек дейт. Дагы ушул темада айтайын да. Биздики автоунаны 50 миң долларга чейин да. Максималдуу, минималдуу бир 4 миң доллардын тегереги деп коеюн, ошондон дейди. Эми биздин кыргыз элибизге кайрылат элек да. Буга чейин ушундай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Баарыбыз арзаныраак машина алганга аракет кылчубуз, колубузда барына аракет кылчубуз да. Азыр ушундай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бир аз кичине убакыт жөө жүрө тургула. 6 ай өтө деле көп убакыт эмес. Мисалы, мен доллар менен сүйлөйм, анткени элибизге доллар жеткиликтүү да, сом менен кайра долларга алмаштырып айландырыш керек болуп калат да. 1,5 миң доллары бар адамдар бар да. 3 миң доллардык машина алам депчи, бизге келет. 2 айда алат да, 50% төккөндөр, 50% төккөндөр. Мен 1,5 миң долларым бар, 3 миң долларды 2 айда алам дейт да. Мен ошолорго түшүндүрүп берип атам. Сен 1,5 миң доллар менен 3 миң доллардык машина аласың, баягы эле 100до жүрөсүң. Машинан эми 3 миң доллардык машинаны азыр 90-жылдагы машинага келип калып атпайсызбы? Айтам, ошо 1,5 миң долларды төк, бул 10 миң доллардын 15% да, жана минимал. 6 ай жөө жүрө тур, 10 миң доллардык машина аласың. Зато 10 миң доллардык машинада эми өзүң комфорт, жакшынакай үй бүлөң салып алып, жакшынакай жүрөсүң. 3 миң долларың барбы? 20 миң доллардык машина ал. Мисалы, буга чейин Европа өлкөсүнүн баягы пример келтирип келчүбүз да. Алар кредитке алып алат экен. Анан ушинтип эле жыргап жашап жүрүп өткөн дагы акчасын төлөп коет экен депчи. Ошол мындай айтайын да, Кыргызстандан башка өлкөнүн баары ошондой жашоодо жашап келаткан. Кыргызстанда просто мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Азыр Кудай буйрса, биздики кредит эмес. Биздики карыз. Биз сизге ошол муктаж болуп келдиңиз, автоунага же үйгө. Ал муктаждыгыңызды чечип бердиңиз. Биз берген эле акчабыз да, баягы 10%, кээ бирөө 50% өзүнүн төккөн акчасы эмес. Биз берген эле акчабызды кийинки жылдарга бөлүп коебуз. Ай сайын канчага туура келди, ошого тууралап турат. Саламатсыздарбы? Мен 20 жылга үй алдым. Бирок ага чейин акчам жетип топтолуп калса 30 миң доллар. Ошого чейин берип койсом кандай болот дейт. Бул өтө жакшы болот да. Ошондо алдын ала төлөп, алдын ала төлөп, бирок акчасы жетип калса, ага чейин эле төлөп 20 жыл күтпөй эле 30 миң долларды берип салсам эмне болот дейт.
жакшы болот. Жетекчибиз айтканда, биякта эң минималдуу 25 жылга эгерде суммасы туура келсе, 25 жылга созуп берилет да. Биз да күтүмөнүн топтобуз кайра погашениясынчы. Но эгерде мүмкүнчүлүк болуп жана телефон чалган, жазып аткандай да, любой бир убакытта келип төлөп чыгарып кетсе болот. Анткени биз мамлекеттик каттоодо кадастрда, мисалы жана турак жайда алып кеткенде да чектөөгө коюлат да. Үй мындай сатканга мүмкүнчүлүк берилбейт. Анткени ал до конца погашение кылган жок да. Эгерде алдын ала төлөп чыгарып кетсе, анда чектөөсү дагы алынат. Ошондо толук кандуу ал өзүнүн менчиги болуп калат да. Азыр бизде элдер көпчүлүгү коркуп калды. Ошондуктан жанатан бери бул жакта окуп аттым, бир эки үшөөнү дагы кое бердим, бирок кайра эле ошондой суроолор кайталанып келип атат да. Саламатсыздарбы? Бул кооператив элди алдабайбы? Ихсан кооперативи дагы активдүү болуп аткан, эми болсо банкрот болуп, элге үй алып бере албай атат. Кимге ишеничти билбей калдык. Канча жылга коюп берет? Баштапкы төлөм канча? Мүмкүн болсо жооп берип коесуздарбы дейт. Мен мындай жооп берейин. Бул суроо көп болот. Анткени почти бир жылга чукулдап калдык окшойт да. Ошо кооперативдердин тегерегинде биз ачылгандан кийин бир аздан кийин башталды да. Биз өзүбүздүн жумуш жасап эле кооперативдердин ушундай элибиздин ушундай кооперативдер боюнча суроосуна жооп берип келатабыз да. Мен мындай айтайын да, кооператив азыркы болуп аткан окуя кооператив система күнөө эмес. Аны иштетип аткан жетекчилерде да. Бирөө билбей жазып алды, бирөө билип жазады дегендей да. Маны бир Кудай билет, мен ал кухнясында жокмун дегендейчи. Бул кооператив иштеп аткан өлкөлөрдү эле карап көрүш керек да. Кооператив иштеген өлкөлөр, ушундай өнүккөн өлкөлөр, мисалы мындай айтайын да, бир адамдын колунан кандай нерсе келет да, 100 адамдын колунан кандай нерсе келет. Мисалы жамаат деген сөз эмне? Мисалы даже намазга жыгылганда жамаат менен ал уже башкача болот ба? Сооп эмесичи. Кооперативде кыргыздар илгертен эле жашап келген. Кооперативный системада. Мындай пример келтирейин, башканы айтпай коеюн. Той. Кыргыздар тойсуз кыргыз эмес да. Той бул кооперация. Мисалы азыр биздин тиги жогору жактагылар айтып атпайбы, булар чыгым болуп атышат, мынтип атышат, баланча миллиард бир жылда чыгым болот экен депчи. Бул чыгым эмес, бул бири-бирине жардам. Мисалы мына Нурмат мырза, сиз той бердиңиз. 300 киши чакырдыңыз. 300 киши келди дагы аз-аздан берип сиздин тоюңузду өткөртүп койду. Сиз кыйналбай той өткөрүп койдуңуз да. Эгерде ошол кишилердин баары эчтек алып келбегенде, сизге күч келмек, эч ким той өткөрбөйт болчу туурабы. Ошондой эле сиз менин очередим келди, кайра 300 киши келди да менин тоюмду өткөрүп койду. То есть бул кооперация. Муну мындай документтештирген эмеспиз, но бул жашообузда келе атат да. Азыркы турак жай кооператив биз алып кетип аткан. Бул деле ошондой эле. Эл чогулдук. Мисалы, бир адам үй салыш жалгыз колунан келбейт да. Даже фундамент салганда эле ашар кылып элди чогултабыз го бир кой союп туруп. Вот ошондой эле. Бул Кыргызстан баарыбыз бириктик дагы кооператив түздүк. Бирибиздин муктаждыктарды чечип жүрүп отуралды. Биз азыр суроо койгонубуз, болгону ошол биздин кооперацияга түзүлгөн уюмга инвесторубуз бар. 50%-ын мен жардам берип турайын. Силер жакшы иш баштап атсыңар, мынакей деп. Ошон үчүн биздин азыр ишибиз жеңилирээк кетип атат да. Жакшы. Бишкектеги адрести айтып коесуздарбы деп дагы бир суроондо турган экен. Московская 14 деп барасыздар, урматтуу төлөгөчүлөр. Адрес дейт. Ысык көл областы Каракол шаарында адрес барбы? Караколдо барбы? Бар. Так, Кыштабаева 22/2. Эски факир кафеси десек, караколдуктар жакшы билет да. Айыл чарба жаатында кандай жардам бере аласыздар? Мисалы, балык чарба боюнча. Жалал Абад областынан жазылды. Болот, биздики балык өндүрөлөшкөн окшойт. Болот. Бул өндүрүштүн баарын эле боло берет. Болгону мындай да, айыл чарбасына жардам бергенде, мисалы мал багам дегенден кoro жайы шарты болуш керек да. Балык өстүрөм дегенден дагы ошол жери эми бүт условиясы турат, болгону эле акчасы жетпей атат да, каражаты жок. Анын баарына жардам беребиз. Болгону дагы бизнес проект түзүп келет. Машина алайын дегем 200 000 сомум бар. Бирок ипотека төлөйм. Машина алсам болобу? Ипотеканы кыйналбай эле төлөйм дейт.
Бул кандай болот силде? Биз эми банк эмеспиз да. Банкта ошол да Силер жеке, баягы историясын карайт, эмелерин баарын карайт. Гифт деп койчу эле. Кредиттин историясын карайт. Бизде ал жагы биз эми банк эмеспиз да. Биз жаңы эле түшүндүрүп сотпой эле кайрыла берсе болот экен да. Мисалы үчүн эң биринчи эле ал жактан юрист деп сизге кайрылабы же кимге кайрылып келиш керек? Же бухгалтерияга кайрылабы? Жок, кеңешчилерге. Кеңештер бар, консультанттарга. Канчадан башталат үйдүн суммасы? Телефондорду кантип кайдан алсак болот, байланышсак болот дейт. Телефондоруңуздарды дагы көп киши сурап атат. Колл-центрден. Ар жак башында эле колл-центрден бир-эки телефон берип коелу. Колл-центрден так бир-эки телефону эми О операторунан баштайлы 0700 00 83 00. Так, Билайнды дагы бир айтып коелу 0771 07 77 01. И дагы бирде. Бул эми консультанттар экен да. Да, консультант лучше колл-центрда. 0700 42 66 12. Мону эле кайра да бир жолу кайталап коелу. Мындай кылбайлы. Мүмкүн болсо, бул Instagram, Facebook сайттарда бар. YouTube сайттарда бар. Ошол жака кирип, атайын ушу Ислам кооператив деп толук маалыматты да алсаңыздар болот. Анан ушул телефондорду дагы мына кененирээк айтып берди, ошол аркылуу дагы байланыша берсеңиздер болот. Токтогулда кайсыл жерде офис бар дейт? Барбы Токтогулда? Бар, Токтогулда бар. Бир жерде аякта Токтогул шаарынын өзүндө азыр 1-2 минут күтүп туруңуздар азыр. Мына. Так, директору Кушбекова Бактыгүл эже, Токтогул шаары, Абди Суйуркулов көчөсү 9. Жанатан бери ошо бизде баягы 1 саат убакытта, жарым сааттан кийин, 10 мүнөттөн кийин эфирге кошулуп калгандар көбүрөөк болуп атат. Экинчи жолу, үчүнчү жолу дагы бир жолу кайталаганы калдыңыздар. Себеп дегенде бизде мындай деп атат, саламатсыздарбы? Биз Бишкектен 2 бөлмөлүү үйдүн баштапкы төлөмүн канча болот? Айтып коесуздарбы? Алдын ала рахмат. Бишкектен 2 бөлмөлүү үй алалы деген окшойт. Нурпайыз деп жазыптыр. 45 азыр. Ошону кайра баштан түшүндүрүп берип коюңуздар эми. Жаңы кошулгандар. Ооба, биз эми башында айтып кеттик, биз үй алып бербейбиз. Биз үй салып бербейбиз. Сиз алам деген үйгө эле жардам беребиз да. 2 бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү аны өзүңүз билесиз да. Сизге үй бүлө мүчөсүнө жараша райондо, мисалы ошо 2 бөлмөлүү ар бир райондо баалары ар кандай. Мисалы Аламидин бирде башкача, центрде башкача, микрорайондо башкача. Ошол канча суммага үй алаңыз өзүңүз чечесиз дагы, ошонун 10%дан өйдөсүн төгө бересиз. 10% деп эсептегенде плюс 5ти кошкондо унутпагыла. Дагы бир айта кетчү нерсе, азыркы учурда бир жыл эме болуп калды, жылдын аягы болуп калды деп биз скидка өзүбүздүн элибизге баягы жаңы жылдык белек деп койсок болобу, ошондой деп койсок болобу. 1% скидка. То есть кооперативдин услугасы 5% болсо, азыркы учурда 4% болуп атат да. Бул дагы элибиз үчүн өтө чоң жардам деп түшүнөбүз. Анткени $50,000 үйгө төгүп аткан болсо, 50,000дин 1% бул $500. Бул дагы бир үй бүлөнүн бир айлык бюджети деп койсок болот да. Жакшы. Лейлек районунда дагы барбы ушундай кооператив дейт? Лейлекте барбы? Жок, ачылып бар, жок. Айдаркенде бар, Разаков шаарында бар, Баткендин өзүндө бар. Баткенде негизи Баткен областында 5 шаарында бар да, бирок Лейлекте азырынча жок. Кооператив деген топтоо жолу менен деп жатасыздар. Эгерде топтоо жолу токтоп калса кандай болот дейт? Топтоо жолу мындай да, азыркы учурда Кыргызстанда 300,000ден ашык үй бүлө турак жайга муктаж. Бул жыл өткөн сайын көбөйө берет да. Эгерде ар бир нерсени түзүп атканда муктаждыктын суроого жараша болот да. Эгерде муктаждык Кыргызстанда жок болсо, анда кооператив азыркы учурда түзүлмөгөн эмес да. Бул муктаждык жакын арада чечилбейт. Бишкектеги адрести кайталап коюңуздарчы сураныч дейт. Башка кредит болсо үй алса болобу дейт. Бишкектеги адрес Московская 14 көчөсүнө барасыздар. Башка жакта кредитиңиз болсо, бул болсо жеке компания болгондугуна байланыштуу коркпой эле келе берсеңиздер болот экен. Ошо Московская 14 көчөсүнө келесиздер дагы, ошол жактан толук маалыматты ала аласыздар. Бизде өтө эле көп болуп кетти. Мен дагы эмне деген документ керек? Башталгыч төлөм болсо, элге дагы бир жолу
толук маалымат жеткирип берип коюңуздарчы дейт. Siz siz жооп берет окшойсуз буюрса. Документтердин тобу өтө эле минималдуу. Бул паспорту керек. Эгер нике күйөөлүгү бар болсо, анда нике күйөөлүгү, анан жолдошунун же келинчегинин паспорту албетте анткени макулдугун бериш керек. Бул жалпы мүлк, үй бүлөлүк мүлк болуп эсептелинет анткени. Андан кийинки бул жашаган жеринен справка. Жанагы дополнительно биз азыркы учурда ЦОНдон выписка сурап калганбыз. Анткени прописка, жанагы семейное положение деген жөнүндө мындай официалдуу түрдө маалымат алыш үчүн да. Ошо документтердин тобу ушул. Пайыз төлөп калбайбызбы дейт. Процент төлөп калбайбызбы деп сурап атышат. Жок, пайыз жана кызмат. Пайыз кайсы учурда төлөнөт? Эгерде сиз баягы уже алгандан кийин биздики жана 6 ай деп атпайбызбы? Баштапкы төлөмдү төлөдү 6 айга чейин күтүү мөөнөтүндө эч кандай төлөм жок да. Үйдү же мүлктү алгандан кийин ошондон кийин график түзүлөт, төлөнүп баштайт да. Эгерде сиз төлөө күнү болот да, график погашения, ошондон өтүп кете турган болсо, пайыз төлөнөт 0,1%. Бирок ал кооперативдин эсебине эмес, ал кайрымдуулук фонддоруна кетет да. Бул эми бизге анын кереги деле жок болчу. Бизде шарият кеңеши бар. Ошол кеңеш айтты. Бул эрежеге кириш керек. Штраф деген болуш керек деп. Туура. Штраф болмойын болбойт. А штрафты силер албайсыңар. Биз айттык да, биз штраф алганга укугубуз жок десек, штраф силер албайсыңар. Кайрылымдуулук азыр муктаж фонддор өтө көп. Биз ошолорго мисалы бир адам бизде күнүнө да төлөй турган баягы график боюнча төлөй турган айдын суммасына күнүнө 0,1% просрочкага кетет да. И мурун бизге өзүнүн эле төгүп жүргөн айтайын 10 000 сом айына төгүш керек болчу, ошол эле келип төгөт. Ар жакта 500 сом штраф төлөндү деп коюн. Аны бир кайрымдуулук фондго, детский домго же кайгана төгүп келе берип, квитанциясын алып келип берип коет. Кызыл Кыяда барбы дейт? Кызыл Кыяда? Кызыл Кыяда офис барбы дейт? Бар. Бар, ачылды. Барбы? Так, анткени мен кечүү жазылган болчу мында. Стоянка азыр. Бар бекен? Азыр карап көрөйүн. Кызыл Кыя, есть. Асаналиева дейт көчөнүн аты, ориентир бул шаардык стоянка экен. Асаналиева көчөсү ошондо канча? Шаардык стоянканын жанында дейт да. Ал жерде Камбарова Фарида Сайдаматовна дейт, 0702 09 88 59 телефон. Номерди кайталап коюңуздарбы, жакшы угулбай калды эле дейт. Номерди урматтуу телекөрүүчүлөр ушундай эле сайттарга кирип эле таап алсаңыздар болот. Салам алейкум. Бош участокко акча берилеби үй курганга дейт. Алейкум салам. Биздин недвижимость турак жай программасында бар, стройкага да беребиз. Анын үчүн эмне керек? Ошондой эле баштапкы төлөм керек, сметасы керек да. Биз анан залог керек. Недвижимость залог болуш керек. А үйгө турак жайга беребиз. Каалаган эле машинаны алып бересиздерби? Очередти 6 айга көбүрөөк болуп жатат. Бул жанагы эртелесеңиздер болобу дейт. Бул жагынан. Болот, эртелесек болгон эле көбүрөөк суммасын төгүп коюш керек. Көбүрөөк эле? Туура эле. Туура эле. Канча 6 ай жылыш үчүн ошончо көбүрөөк экен да. Ислам кооператив сиздерге жардам бергенде кандай акча жардам бересиз дейт. Жана кандай кыйналган үй бүлө окшойт менимче. Бизде ошол акчалай жардам берилбейт. Биздики ошол турак жай, мүлк, мал чарба дегендей. Балык чарбасында кандай шартта бересиздер? Балык чарбасында деле ошол мал чарбасы, дыйканчылыкка берип аткандай эле шартта беребиз. Обязательно бизнес проектси болуш керек. Анан шарты болуш керек, ошол малды баягы өнүктүрө, өстүрө турган жери болуш керек. Анан обязательно залог болуш керек. Үйдү алып, кийин төлөй албай калса, эмне болот дейт? Эми бул жөн эле суроо болуш керек. Менин оюмча төлөй калган бир дагы адам болбойт. Анткени ошол эле адам, үй алып аткан адам квартирада бир нече эсе көп төлөп жашап келатат ушунча жылдан беричи. А эгерде өзүнүн, мисалы мен өзүм эле пример келтирейин. Мен дагы квартирада жашачумун. Ушул кооператив эмне негизине чыкты? Ушул квартирадан квартирага көчүп жүрүп,
квартирада жашап жүрген адам эч качан үйгө акча топтоо албасын көрүп, анан кооперативтерди изилдеп, ушул аркылуу баягы мукташтык чечсе болот экен деп келдим да. Мен азыркы учурда 4 комнат квартирада жашайм. 5 балам бар. 5 балам менен квартирага айла жок 3 комнатта тыгылып жашачубуз. Ошол 3 комнатта мен $350 төлөчүмүн. Эми анткени мен ДЦП инвалид кызым бар. Менде условия болуш керек. Туалет ичинде болуш керек. Баягы ошон үчүн айла жок баягы условиясы менен жашачумун. Азыркы учурда ошол андан да кененирээк үй 4 комнат. Мен $200 төлөйм. Эми эгерде мен үйүмдү төлөй албай алдырып ийгеним кимге минус? Мен үйүмдү алдырып ийдим да кайра $350 тыгылган 3 комнат квартирага чыктым. Ошол бирөөнүн үйүндө төлөп жашап жүргөндө мен чуркап барып төлөчүмүн, жанталашып, чтоб квартирадан чыгып калбайын депчи. А бул мен өзүмдүн үйүм. Ооба. Мен азыр жыргап төлөп атам. Бул азыркы суроо бергенде эгерде сиз квартирада жашап канча жылдан бери жашап жүрүп ушунча акча төлөп бирөөнүн чөнтөгүнө төлөп жүрсөңүз, азыркы учурда өзүңүздүн үйүңүзгө эми шарттарында айтып коеюн да. Бизде 25 жылдын ичинде 2 жылдык каникулубуз бар. Болот, адамдарда ар кандай болот да. Төлөлбөй калган убакта эч кандай штрафный, эч кандай эмеси жок. Мисалы, банктан алсаңыз эгерде, сиз просрочка кетти, ошол күндөн баштап пеня кетет да. Эгерде сиз ушул айда баягы бизнес ар кандай болот да, төлөлбөй калдыңыз, баягыда айтайын, ковид убагында эч ким иштебей, үйдө отуруп калды. Эми ошондой ситуациялар болуп калат. Бизге жөн эле келип арыз жазып коебуз. Бул айда мен төлөй албадым. Анткени сиз карыз издебеңиз, бирөөнү жалдырабаңыз да. Бизге келип эле арыз жазып коебуз. Ошондо 1 жылда 3 ай лимит бар да, алганга, каникул алганга. Эч кандай пайызы жок, эчтеке мындай ызы-чуз жок эле да. Эгерде анда да төлөйбөй калсаңыз, дагы 3 ай күтөбүз. Уже 6 ай төлөйбөй койсоңуз 1 жылдын ичинде, анда уже айла жок, анда уже биз өзүн чакырабыз. Эми биздин максатыбыз үйдү алып берип коюп аны тартып алыш керек эмес да. Биз ал адамдын мукташтыгын чечиш керек. Биз аны чакырабыз, эмне себептен төлөлбөй атасың, эмне болду, көрөбүз да, андай такыр эле мүмкүнчүлүк болбой атса, анда айтабыз. Бул үйдү сатыңыз. Балким чаканыраак өзүңүзгө ылайыктуу үй аласыз. Анткени ал киши төлөбөй койгон үчүн кезектеги ар жактагы адамдар үй ала албай атат да. Ооба. Эмне үчүн менин мындай мүмкүнчүлүгү менен башка бирөө кыйналыш керек. Анда төгөт дагы мурунку төккөн акчасынын баары кайтарылат. Ал акчасы баягы алынат да кезектеги адамга өткөрүп берет. Же болбосо ошол эле үйдү кийинки кезекте турган пайшыкка алып берип коебуз. Жакшы. Өзүнүн акчасын кайтарып берет. Менде $3000 бар, $8000 машинаны кантип алсак болот дейт. Эми аны эсептеп туруп эле $3000 $8000 канча пайызына туура келет, ошого жараша эле бүтүн мөөнөтү болот. Ассаламу алейкум. Баткен областында Лейлек районунда офисиңиздер барбы? Лейлек районунда офисиңиздер болсо айтып коюңуздарчы. Разаков шаарында. Разаков шаарында бар. Разаков шаарында бар. Баткен шаарынын өзүндө бар. Баткен шаарынын өзүндө, Баткен шаары Тургунбай Садыков көчөсү номер 8. Разаковта бул Манас ата көчөсү номер 2. Бишкекте 2 этаж үй салып аткан. Үй бүтүргөнгө акча берилеби дейт? Берилет. Строительствого да бар. Болгону жана айтпадымбы. Азыр бизде бүт документально болуш керек да. Сметасы түзүлүп келиш керек. Строительный компаниялардан, лицензионный прорабтардан алып келиш керек. Анткени биз берген акча ошол адам биздики мукташтык чечиш керек да. Ошол үйгө жетпей калбаш керек да. Жалал Абад дагы адрес сурап атат. Жусуп Бакиев 56 базардын жагында да. Чоң Алайда ошо филиал барбы дейт? Жок, азыр ача элек. Чоң Алайда жок. Негизи канча жерге ачтыңыздар? Биз мындай кылалы, азыр көп эле кеңселерибизди сурап атпайбы? Биздин максатыбыз эми кеңсени ачып коюш оңой эле. Эгерде кеңсе маанилүү болсо биз болгон жерге ачып коймокпуз да. Бизде ошол кеңсе эл үчүн кызмат кылган маанилүү да. Ошон үчүн биз ача турган ошол офисти ачып жетектеп кете турган эмне деп коебуз мындай адамды өкүлдү деп коебузбу, аны аябай кылдаттык менен эме кылабыз да. Ошол элдин жүгүн алып кете алыш керек да. Ал ачылгандан кийин ал офисибиз бек болбош керек. Ошон үчүн элдин жүгүн алып кетиш
баарын эле колунан келе бербейт. Анткени ушундай болду, биздин бир офисибиз ачылып, жакшы эле ой менен, но алып кете албай калды да. Бизге офис ачылган эмес, офис жабылып калган. Өтө чоң минус болот да. Ошон үчүн офистерди аябай чакырабыз, алар менен беседа өткөрөбүз, аларды иш жүзүндө көрөбүз да. Эгерде алып кете ала турган болсо, анда офис ачып ага жардам беребиз. Саламатсыздарбы? Ошондо мен $5000 машина ала турган болсок, эч кандай алдын ала төлөй албасак, насыяга бере аласыздарбы дейт. Бизге ушундай суроо көп болот, машинага эмес, турак жайга. Менин ошол первоначальный баштапкы төлөмүм жок эле, мен ошол квартирага төлөгөн акчамды сиздерге төлөп берсем кандай болот деген суроолор менен кайрылгандар көп. Бирок биздин баягы правиланы бузса, ал ишкана, любой ишкана алыска жетпейт да. Аны даже мамлекет да ошондой да. Мамлекет өзүнүн конституциясынан туура эмес иштер жасай турган болсо, алар дагы арты туура эмес алкалга түшөт да. Биздин кооперативдин шарттары ошондой. Ал шарттан чыга албайбыз. Первоначальный жок болбойт да. Инстаграмда ислам кооператив деп жазсам Алмата чыгып жатат дейт. Мен туура эмес айттымбы? Адрести кандай деп катталып турасыздар? Жок, азыр ислам каржы кооперативи, исламский финансовый кооператив деп чыксаңар чыгат. Ал значит Инстаграмда да бир баракчасы. Казакстандагы каттоодон өттү, значит ошону көрбөс коюп атат. Саламатсыздарбы? Ушул ислам кооперативге жазып аттык эле, үй менен машинаны чогуу бир алса болобу? Ошону айтып коесуздарбы? Сураныч Токмокто офис барбы дейт. Токмокто офис азырынча ачыла элек, бирок жакынкы планда бар да. Бир маалда машинага жана үй турак жай программасына турса болот. Эгерде адам өз мүмкүнчүлүгүнө дагы жараша карайт да, төлөй аламбы, төлөй албаймбы. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, анда болот. Кеч уктум канча пайыз менен алса болот дейт. Минималдуу 10%дан өйдө кетет. Анан азыркы суроого дагы кошумча иретинде айтып коеюн. Бир адам 2 үй алганга болбойт, 2 машина алганга болот, но болбойт. Бир адам азыр 5 программасы бар деп атпайбызбы? 5 программадан бирден алганга болот да. Кара Балтадачы офис барбы дейт? Бар. Кара Балтада офис. Кара Балтада адресин айтып коесуздарбы? Азыр бир минутам. Кара Балтада, Кара Балта шаары, Жайыл Батыр көчөсү 80, Кыргызстан банктын жанында. Ким гарантия силерге? Себебин көрүп жатабыз. Мен чарбам бар, мындайча айтканда условиям бар. Ушул жумушумду өткөрүп, алдыга жылдырганга канча сумма бере аласыздар дейт. Чарбасы бар экен. Атайын ушундайга берилеби? Берилет бизнеске $120,000 чейин максималдуу. Эми ал шартына жараша, өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша биздики дагы комиссия карайт. Айтпадым, мал чарбасы любой эмеге ошол шарты болуш керек. Багып кетет. Мен сарай салып мал багат элем деген болбойт да. Тогуз Тороодо офис барбы дейт? Жок, ачыла элек. Ачыла элек, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер көпсүздөр да, мага таарынып атасыздар, кечиресиздер. Саламатсыздарбы? Кызыл Кыя шаарында да кандай условиялар бар? Менен үй алганга жардам бересиздер. Анан дагы канча годовой процент, первоначальный канча залогко участок койсо болобу? Квартирада жашайбыз. Рахмат, алдын ала. Башынан уга албай калдым. Сиздерди түшүндүрө кетсеңиздер. Асаналиева деп айта кеттиңиздер. Ал жерде офисиңиздер барбы Асаналиевада дейт? Кызыл Кыя. Кызыл Кыя. Офисибиз бар, ооба. Асаналиева. Жана ориентир шаардык парковка деп жазылып турат да, ошол жердечи. Бирок номери кандайдыр себептерден биякта жазылбай калып турат. Кызыл Кыяда жаңы эле ачтык, балким номери такталып атат. Такталып элек болуш керек, а так ачылды. Дагы жаңы эле эмне суроо бердилер? Өтө суроолор көп болуп кетти, мындай кылганы калды окшойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз убакытка дагы байланыштуу болуп калды окшойт. Себеп дегенде ошол 50 минуттан ашык убакыттын ичинде сиздерден карасам 1000ден ашык SMS келип калыптыр. Ал жакта мен жалгыз болгондугума байланыштуу сиздер көпсүздөр. Анда көрөк ушул Instagram, Facebook, YouTube баракчаларынан дагы ушул ислам кооператив деп
ошондой эле Московская 14 көчөсүнө барсаңыздар, ошол жактан ошо толук маалыматты ала алат экенсиздер. Баарыңыздар тең бул жакта үй алсак болобу, машина алсак болобу деп жазып атасыздар. Анын баардыгына тең ушу 1 жыл убакыттын ичинде дагы бир жолу кайталап өтөйүн. Биз алган маалымат боюнча болгону эмес, жүздөгөн бирдин инсандарга жардам берген деп укканбыз. Көрсө 100 эмес, 200дөгөн инсандарыбыз үйлүү болуптур, 200дөгөн инсандарыбыз автомашина алып болуптур. Андан сырткары айыл чарба техника, ошондой эле үй жандык мал чарбасын дагы алып берип келишкен экен. Силерге чоң рахматыбызды айтабыз. Атайын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге рахмат. Ушундай элибизге аябай жардам берип атасыздар. Анан келаткан жаңы жыл менен баардыгын тең куттуктап, жанакындай өзгөчө бир белек кылып аткан экенсиздер. 1% кылып. Ал үчүн дагы жалпы кыргыз элинин атынан силерге чоң рахматыбызды айтам. Элибизге кайрылып, келаткан жаңы жыл менен куттуктайсыздарбы, кандай кыласыздар? Жакшы каалоо тилегиңиздер болсун. Рахмат, сиздерге да чоң рахмат. Эми баарыбыз эле негизи төрөлгөндө эле ушундай да, адам баласы мындай жардам бергиси келет да. Бирок колунда жок, ала жок эле калып калат да. Азыр эми бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат элибиз үчүн кызмат кылышка. Чын жүрөктөн өзүбүздүн бир мындай берилүүбүз менен азыр биз командабыз менен иштеп атабыз. Бизге келген пайшиктерибиз аны билет болуш керек. Кээде эми 5 кол деңмес да, ар кандай элдерибиз келип калат. Келгенде бирөөнө таарынчыңарды, бирөөнөн алданып калсаңар, сураныч биздин балдардан, кыздарыбыздан келип чыгарбаңыздар. Анткени ошонун баары сиздер үчүн кызмат кылып атат. Эгерде бирөөнүн мисалы бир киши жаман болсо, аны менен баары жаман болбош керек да. Анан баарыңыздарга кирип келе жаткан жаңы жылыбыз жакшы, ийгиликтердин жылы болсун. Бул жылдагы баягы көп нерселер аткарылбай калса, келе жаткан жылыбыз эми баарыбыз эле адам баласы үмүт менен жашайбыз да. Азыркы учурда мукташтыктар өтө көп. Баарыбыз баягы турак жай, мисалы квадратный метр деп коебуз, ага эмес, өздүк менчикке муктажбыз да, баарыбыз батирде жашайбыз. Ошолордун баары биздин максатыбыз ар бир адам өзүнүн үйүндө жашасын да. Азыр мына мен атамын. Азыр ата-энелер өздөрү үйлөрү жок болуп турса, балдарына кантип шарт түзүп берет? Азыр бизде ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Балаңызды үйлөнтүңүз, баштапкы төлөмүн примерно $40,000 эсепке алганда жакшы көрөм да. $40,000 баштапкы төлөмү $6,000. $6,000 азыр шаар ичинде участокто келбейт. $6,000 төгүп койдуңуз. Балдарыңызды үйлөнтүңүз, жайлантыңыз, баягы отко кирди, чокко кирди дегенде убакыттар өттү. Көз ачмыйча кезеги келип калды. Балаңызды үйүнө киргизип койдуңуз, калганын өзү төлөп кете берет. Жүрөгүңүз тынч. Балаңыз квартиралап жүргөн жок, өзүнүн үйүнө төлөп атат да. Адам баласы эгерде мындай жүрөктө өйгөн мукташтык буга чейин баарыбыз банк менен жашап келебиз да, процент менен жашап. Анткени айла жок, башка альтернатива жок болчу. Ошон үчүн баарыбыз үй алсак дагы, машина алсак дагы, аял алсак дагы, эмерек алсак дагы через банк болуп калганбыз да. Азыр эми кооператив биздин Кыргызстанга жаңы келип аткандыгына байланыштуу, тем более кооперативдердин арасында жанагындай ызычуулар болуп кеткен үчүн азыр баягы. Но баары Кудай буйрса биз бир жылда результат көргөз алдык. Эми дагы бир жыл иштесек, азыркыдай суроолор менин оюмча жок болот. Силер минтесиңерби, гарантияңар барбы деген суроолор жок болот менин оюмча. Биз ошону жок кылабыз. Биз элибиз үчүн кызматыбызды кыла беребиз. Биз ошондой жоопкерчиликти моюнга алганбыз. Мынакей биздин юристибиз. Болгон юридический вопростор болсо, юрист ошол жерде эртеден кечке отурат. Силер үчүн жооп берет. Суроолоруңарга да. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте түшкү конок берүүсүнө атайын келген Ислам кооперативине жетекчиси Бактыбек Орозбеков, ошондой эле юрист Транбаева Рузеля айымга чоң рахматыбызды айтабыз. Албетте түз эфирден алып баруучу мен Нурмат Абыкеев болдум. Дагы кийинки жумага жолукканга чейин аман болуңуздар.